Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Дасторкон четиндеги университет программасынан байлыкты ак эмгек менен табуу жолдору деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Азыр базар экономикасынын шартында бардыгынын ойлогону, умтулганы жашоо үчүн каражат, мал, дүйнө, байлык топтоо болуп калганын түшүндүрүп, бирок ошол эле учурда бул табигый умтулуу. Ошону ак эмгек менен табуу жолдору жөнүндө балдарга түшүндүрүү зарыл. Байлыкты ак эмгек менен табуу бул өтө туура жана таза жол. Мисалы, жөнөкөй дыйканчылыктын түрлөрү менен анын ичинде азыр мөмө жемиш, тез эле 1-2 жылда түшүм бере турган алма, алча, өрүктүн жаңы түрлөрү, парниктер, күнөс каналарды ачуу, түзүү, булардын баары ак эмгек менен, дыйканчылыкты өздөштүрүү менен мал дүйнө табуу. Көңүл буруңуздар, урматтуу ата-энелер. Бүгүнкү күндө күнөс каналар эң пайдалуу, кирешелүү булак болуп эсептелет. Эгерде шарт болсо, ошолорду ачууга багыт берүү, чыныгы бешенеттер, ак эмгек менен ошол күнөс каналарда дыйканчылык менен бак-дарактын жаңы, тез жетилип түшүм берүүчү түрлөрүн, мичуриндик багбанчылыктын сырларын, дыйканчылыктын сырларын, жер иштетүү маданиятын өздөштүрүүнү айтуу. Демек, урматтуу ата-энелер, мына ушуларды туура түшүндүрсөк, Дасторкон четиндеги университетте балдарга айтылып турса, эч качан балдар байлык үчүн, кызмат амал үчүн, өзгөчө үй-жайы, минген машинасы үчүн чиренип, кыйынсынып, өзүн көтөрүүгө жол бербеши мүмкүн. Ак эмгек менен табылган байлык үйгө бекем ден соолук, ынтымак, ырыскы, эсендик алып келүүсүн балдарга түшүндүрүү абдан маанилүү. Ишкердиктин өзүнчө түрлөрү жөнүндө дагы кийинки темаларда кененирээк айтабыз. Кайсы гана эмгекти кылбасын, бир кесиптин ээси болобу, кошумча ишкердик кылабы, бардыгында ак эмгек менен иштөө керек экендигин балдарга жакшылап түшүндүрүү зарыл. Байлыкты башкаларга көргөзүү үчүн эмес, татыктуу жашоо үчүн чогултуу деген кичи теманын дагы мааниси өтө чоң. Кээ бир адамдар байлыкты башкаларга көрсөтүү, мактануу үчүн, өзүн көрсөтүү, өйдө сынуу, кыйын сынуу, өзүн жогору сынуу, башкаларды кемсинтүү үчүн топтогон сыяктуу болуп калат. Ошон үчүн балдарга мындай сапаттардан алыс болууга тарбиялоо. Байлыктын негизги максаты татыктуу жашоо экендигин түшүндүрүү. Байлыкты ак эмгек менен табууда дыйканчылык, мал чарбачылык, анын ичинде күнөс кана, бактардын жаңы түрлөрүн иштетүү, мал чарбачылыгында болсо асыл тукум малдарды багуу менен киреше табуу, ишкердик жолдору менен ак эмгек менен акча киреше табуу. Байлык бул колдун кири деген сөздү эске алып, балдарга эч качан байлык үчүн чиренүүгө барбагыла, башкалар менен бөлүшүү бул туура экендигин айтып түшүндүрүү. Башкаларга бергендигиң өзүңдүкү, бекитип койгон байлыгың бирөөнүкү, калып кетет, чачылып кетет деп түшүндүрүү зарыл. Урматтуу угармандар, бүгүн сиздер ак эмгек, бешенеттер, туура жол менен мал, дүйнө табуу жана сарамжалдуу жашоо деген теманын 1-2 бөлүмү менен тааныш алдыңыздар. Кийинки сабактарда сарамжалдуулук тууралуу маалымат аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.